Bismillahirrahmanirrahim. Har bir insan bактылуу болууну каалайт. Эртең менен кечке чейин адам баласы эмне кылсам бактылуу болом деп бактылуулукту издейт. Ал эми чыныгы бактылуулук бейишке кирүүдө. Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фаман зухзиха анин нари ва удхилал джанната факад фаз." Садакаллахул азим. Кайсы инсан бейишке киргизилип, тозоктон кутулган болсо, мына ошол инсан чыныгы ийгиликке жетти дейт. Адам баласы бул жашоодо кандай гана ийгиликтерге жетишкендикке жетсе дагы, бирок бейишке кирбесе, анын баары бекер экен да. Канча деген байлык, бийлик сиздин колуңузда болсо дагы, бирок бейишке барбасаңыз, анда эч кандай жакшылыкка жете албадыңыз да. Ошондуктан баардыгыбыз бейишке жетүүгө умтулуп, аракет кылышыбыз керек. Аллах субханаху ва таала сиз менен бизди бейишке даават кылып, чакырып жатат. Кур'анда Аллах субханаху ва таала айтат: "Валлаху яд'у илал джаннати вал магфирати биизни." Мен силерди чакырам бейишке, келгиле пенделерим, бейишке келгиле. Жана мен силерди күнөөлөрдү кечире турган амалдарга чакырам дейт. Аллах субханаху ва таала бизди чакырып жатат, бейишке келгиле дейт. Биз умтулуп бейишке барышыбыз керек. Бейишке алып бара турган жолдор өтө көп, жакшы амалдар өтө көп. Эми сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде 4 түрлүү амалды айткан. Кимде ким ушул амалды bir күндө аткарган болсо, ал сөзсүз бейишке кирет. Абу Хурайра сахаба радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу сахабалардын жамаатына суроо узатты. Ким бүгүн орозо кармады? Ошондо жамааттын ичинен Абу Бакыр сахаба: "О Аллахтын элчиси, мен кармадым" деди. Экинчи ирет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ким бүгүн жаназа намазына катышты?" деди. Абу Бакыр сахаба: "Мен" деди. Үчүнчүсүндө: "Ким бүгүн ачка адамга тамак берди?" десе, кайра эле Абу Бакыр сахаба: "Мен" деди. Төртүнчүсүндө: "Ким бүгүн ооруган адамды зиярат кылды?" десе, Абу Бакыр сахаба радиаллаху анху: "Мен" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Кайсы эле адам bir күндө ушул 4 амалды аткарган болсо, ага бейиш важип болот" дейт. Карасаңыз, 4 эле амалды аткарсаңыз, сөзсүз бейишке кирет экенсиз. Ал жеңил эле. Орозо кармоо. Биринчи, төртүнчү күнү орозо кармоо сүннөт, өтө сооптуу амал. Же кайсыл бир күнү орозо кармадыңыз. Ошол күнү жаназаны караңыз, жаназага катышыңыз. Эми жаназа десе сиз менен биз бирөөнүн өлүмүн жаназасын күтпөйлү. Бирок тагдырга жазылган болсо, аны сиз менен биз өзгөртө албайбыз. Жаназа деген кабар жетсе, алыс болсо дагы биз ага барып катышайлы. Жана ачка адамга тамак берүү, айлана чөйрөнү караңыз. Ачка адамдар бар, муктаж адамдар бар, карызга баткан адамдар бар. Ошолорго икром кылып, сый-урмат кылып тамак берейли. Жана ооруган адамды зиярат кылуу. 70 миң периште эртең менен зиярат кылсаңыз кечке чейин, кечинде зиярат кылсаңыз, таң атканга чейин сиз үчүн кечирим дуаларын кылышат. Мына 4 амал, ар бири өзүнчө улуу, ыйык амалдар, бирок 4тө бир учурда кылынса, bir күндө кылынса, Аллах субханаху ва таала ушул амалдар аркылуу сизди сөз бейишке киргизет экен да. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды бейишке киргизип, жана түбөлүктүү азаптан, түбөлүктүү тозоктон сактаган болсун.